Мен көөдөнүн көтөрбөгөн жөнөкөй адамдарды жакшы көрөм. Алар жасалмалыгы, текебердиги жок, артыңдан сүйлөбөгөн адамдар. Алардын жанында алар жакшы ойдо калышы үчүн эч кандай өзгөчө жүрүм-турумдун деле кереги жок. Кандай болсоң, ошол бойдон өзүңдү ыңгайсыз сезбей жайлуу жүрө аласың. Алар айланасына бир жылуулукту тартуулап турган жөнөкөй адамдар. Жакынкы күндөрдө ушул сөздөрдү окуп калып, терең ойлонуп калдым. Ушул сапат бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүзгө жетишпегени айдан ачык. Эмнегедир биз тескерисинче башкалардан бир аз да болсо өйдөрөөк болууну эңсейбиз. Жаныбыздагы кимдир бирөөнүн абалы, жашоо шарты төмөнүрөөк болсо кубана калабыз. Анын жакырлыгы үчүн эмес, өзүбүздүн өйдөрөөк сезилгенибиз үчүн. Кичине бир мүмкүнчүлүк болсо, мыкты экенибизди далилдеп, сөз арасына кошо калып, кайсы бир буюмубузду көрсөтө коюп, кичине билген билимибиз менен мактана калганга даяр турабыз. Бирок айланабыздагыларды кубанта турган, шыктандыра турган ал нерселер эмес да. Кайсы бир адамдар бар, жылуу, чынчыл мамилеси менен башкаларды өзүнө тартып турат. Алар бир бакытты сээп тургандай сезилет. Башкалар ийгиликтерге жетишип жатса, жөнөкөй адамдар кубана алышат. Аларда көрө албастыктын көлөкөсү да жок. Жөнөкөйлүк, чындык, кеңпейилдик жок жерде улуулук да жок деп бирөө таамай айткан экен. Биз тескерисинче өйдөрөөк болуу үчүн, улуулукка жетиш үчүн жөнөкөйлүктөн баш тартат экенбиз. Адамгерчилик, жөнөкөйлүк болбосо кайдагы улуулук? Ыйык жазуу мындай дейт: жүрөгү текебер адам Теңирдин алдында жийиркеништүү, ал жазасыз калбайт деп кепилге өтсө болот. Мыйзамсыздарды айырмалап турган текебер көз менен менменсинген жүрөк күнөө. Араңарда ким чоң болгусу келсе, ал силерге кызматчы болсун. Анткени ким өзүн көтөрсө, ал басынтылат. Ким өзүн басынтса, ал көтөрүлөт.